Elhamdülillahi Rabbil Alamin ve salatu ve selamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Ibn Qayyim rahimahullah'ın Dart жана Дава деген китебинде нафси менен күрөшүүдөгү айрым кеп насааттарын билип койгула. Чындыгында жамандыкка буйруган нафси менен күрөшүү ошол жылчыкты жабуу бул чоң өзүңө болгон жардам дейт. Себеби адамдын нафсиси дайыма жалкоолукка, жамандыкка буйруйт. Бул нафси дагы эгер жамандыкка буйруп үйрөнүп кала турган болсо, аны менен күрөшүш керек. Аны менен жөн эле таштап койбош керек. Аны эркелетсең башыңа чыгат, ага каршы турбасаң сени каалаган жагыңа сүйрөйт дейт. Адам акылы менен жүрөгү менен иштебей нафсисинин каалоосу менен ээрчип калат. Нафс менен дос болбойт, аны душман көр, көзөмөлдөп тур, бош койбо деп атат. Бош коюп мындай бир аны таштап койсоң, сени бат эле бузуп салат. Азыгын токтотуш керек. Азыгын көзөмөлдөш керек. Бул жанагы шахваттар. Нафс эмнени кааласа, ашыкча сүйлөө, ашыкча көрүү, ашыкча угуу, айтор, ашыкта тамак жөө, ашыкча уктоо, нафсинин каалоогун эңсеген нерселерди жасап жүрүү. Мына ошолорду адам кыскартмайынча адамдын нафсиси оңолбойт. Нафсти ачка калдырсаң, ал алсырайт. Жүрөгүңдү ага бербе. Мындай айтканда баш ийдирбе. Алыстат бул нерсени. Нафс жүрөктү башкарып калса, анда сенин утулушуң дейт. Ошон үчүн адам жана орозо кармайт, көп зикир кылат, намаз окуйт, ушунун баардыгы нафсты тарбиялоо. Жамандыктардан тыйылат, өзүн контролдойт, убактын карайт, ушунун баардыгы нафс кылган тарбия. Эгер ушундай жакшы иштерге бет ала албай аткан болсо, анда нафси моюн бербей атат деген сөз. Нафс ага жакшы сезим бергенди гана айтат деп, жаман нерсени кооздоп көрсөтөт. Ошон үчүн эл оңой эле алданып калат көп адамдар. Себеби нафсынын адам колгомдой түрткөн сезимдери дайыма ушундай ал жаман жакшы деп ылгойт. Адамга эмне жагат, эмне рахат, эмне комар, ошол нерсеге түртө берет дейт. Адам жүрөгү менен, акыл менен ошол нерсени аңдап, сезип, мага пайдабы, зыянбы деп карабаса, нафсинин каалоосу ээрчип өмүрү кете берет деп атат. Бир жаман нерсени кааласаң, нафс дароо ошол нерсеге түртөт. Кийин токтотом деген сөз иштебей калат. Бир кадам экинчисин чакырат. Кичине кыйшайсаң, нафсы тартып кетет деген сөз. Ошондуктан нафсиден дайыма сак болгула. Ал сырттан эмес, ичиңдеги душман. Сенин өзүңдүн ичиңде жүргөн нафсиңа чыныгы душман. Көрүнбөй туруп эле сени сындырат деп атат. Эгер нафси жүрөктү башкарып калса, анда жүрөк бузулат. Ал эми жүрөк нафсини башкарса, анда адамдын жүрөгү да, денеси да, мээси да жашоосу да оңолот. Жүрөк падыша, нафси анын жоокери болуш керек дейт. Мына акылдуу адам ошондой кылып башкарат. Жүрөгү менен, акылы менен өзүнүн нафсисин башкарат. Ал эми жана эмоцияга алдырып коюптур, анан өзүнүн тилине ээ боло албайт, ачуу келе берет, өзүн өзү башкара албайт, өзүн контролдо албайт деген сөздүн баарынын жыйынтыгы бул ошол нафсисин башкара албайт деген сөз да. Ал дагы бир оору, жана нафсинин каалоосу. Нени кааласа кыла берет го. Мал деле карасаңар, ошол нафсисин ээрчийт да. Эптеп курсагын төгүш керек. Но адам дагы ошол мээ Аллах берген жакшынакай акыл мээни колдонбойт, жүрөктү колдонбойт, эмоция менен ошо сезимдердин артынан ээрчип кете берет. Нафсты бош койсоң, сени жарга сүйрөйт, тартипке салсаң аман калат. Тартипке салсаң нафсин мындай жүгөндөп, мындайча сени аман алып чыгат дейт. Баары башкарууда турат. Акыйкат менен эмне пайда, эмне зыян, бир нерсени кыларда, сүйлөрдө, жасарда нафсинин бир сезим берип атканда адам ошол жүрөгү менен, акылы менен башкарыш керек. Кайдыгейликтен сак болгун, ал шайтан кире турган эшик дейт. Ар бир күнөөнүн башы ошол дейт. Ар бир нафсин башкарбаган адам заматта эле кайдыгейликке кирет. Кайдыгейлик кирген адам жамандыкка кирет. Бул жамандык киргенден ал кайдыгейлик ар бир күнөөнүн ачкычы. Жүрөк Аллахты унутса, Аллах Тааланы эскерүүдөн унутса, оңой эле жетеленет. Кимге жетеленет? Нафсиге. Ал эми Аллах Тааланы эстеп, зикир кылып жүргөн болсо, аны сындыруу кыйын дейт. Мындайча айтканда, нафси адамды жүрөгүн, акылын башкара албай калат. Оор болуп калат. Сындыруу кыйын. Себеби зикир Аллахты эстеп жүргөн адам ойгоо адам. Ал нафсисин башкарып жүргөн адам, тизгиндеп жүргөн адам, жүгөндөп жүргөн адам, контролдоп жүргөн адам. Каалоолор, кумарлар, ушул нерселер шайтандын тузагы деп айтылат. Ошол менен жүрөктөрдү кармайт, башкарат, атака кылат да мындай. Не деп коет, аңга чыгат го жана жаа менен, найза менен милдеп туруп аткандай эле адам каерден эмоция калдырат, каерден ачуу калдырат, каерден мээси иштебей калат, каерден адамдын алсыздыгы, кайсы жерде ачууланат, ошолорду шайтан карап турат. Но ошол кезде болду. Нафсиге ээрчүү деген сен жамандык сага адат болуп калат. Жалкоолук сага сенин бир күнүмдүк адатың болуп калат. Ошол менен жүрөктөрдү кармайт, түшкөн адам байланат да. Мындайча туткунга түштүң.
шайтандын туткунуна түштү, напсимди кармалбай калды, шайтаным башкарып кетти деген ар кандай адамдар сөздөрдү айтат. Ушунун баардыгы напсисинин тузагына түшкөн адамдар. Бул баледен куткарган нерсе үчөө. Адам чынчыл болуш керек. Чын эле күрөшөм деген эрк ниет болуш керек. Аллах Тааламды көп эстеп, анан муну дүйнөнүн кооздугуна болгон, дүйнөгө болгон берилүүнү акыреттик жайдан өйдө коюп алганда анан башталат баленин бар. Бирок бул дүйнөсүн акыреттен өйдө койбосо, анда алхамдулилля Аллахты эстеп, себептерди жасап күрөшсө, напсисин жеңет. Эгер дүйнө сени ээлеп алса, анда диниң кетет. Ченеп алсаң, анда өзүн өлчөм менен контролдоп, анда аман каласың дейт. Ашыкчы нерсе дайыма адамга зыян экенин белгилүү дейт. Өзүңдү башкар, каалооңдун кулу болбо. Эркиндик мына ушуда дейт. Каалооңдун кулу деген сөз ушул. Адам кээде билет, бирок напсисинин каалоосунан чыга албай калат. Анан эми бул көп. Мунун сүйлөөдө шахваты бар, напсисин уктоодо, тамак жеште, кайсы нерсеге сен напсиң шахватын тартып, бирок ошонун артынан Аллахтын буйругу ташталып, же кечигип, же аткарылбай атса, же тыйыла албай атсаң күнөөнү билгин, анда сен напсиңдин шахватына чөмүлүп, сүңгүп, эркиңе өзүңдүн каалооң кул болуп калган белгиси да. Напсыга бир жолу баш ийсең, экинчисине жетелейт дейт. Андан кийин андан да чоңуна алып барат. Акыры сени жакшылыктан чыгарып күнөөгө салат. Белгилүү бүт нерседе бул эреже иштей берет. Жумуртка урдаган адам акыры барып не урдайт? Мал урдайт, машина урдайт. Напси да ушундай кичине күнөөдөн баштайт адамды. Кичинекей бир жаман адаттан баштайт. Анан ал көйүп отуруп, жана адамды деле бир жаман кылык баштат. Мисалы, тили зар, тили сөгүнөт. Анан мага боло берет, мен сөгүнө берем деген койсо, ал адам чынчыл эмес. Ал адам таштоого бел байлаган жок, күрөшкөн жок, ниет да кылган жок. Ошон үчүн ал өзгөрбөйт. Ал калат ошо менен. Балким өнүгүп өрчүйт. Мына бүт жаман адаттар да ошондой. Күнөөлөр башында майда көрүнөт, анан аны тыйбаса, напсиге адат болот, анан чоңой берет, акыры адам аны керек болсо майда көрүп калат. Аны проблема көрбөй калат. Күнөөнү майда деп көрбөгүлө, тоолордо майда таштан турат. Өрт дагы кичинекей жанагы чоктон чыгат. Кичинекей спичкадан чыгат, кичинекей жалындан чыгат. Өрттү чоң деп ойло, кичинекей от чоң деп ойлойсуң, чоң от деп. Бирок ал жалындап кетсе эмне болот? Үйгө чейин чоң нерселер өртөнүп кетет. Ушул күнөөнүн апаты ушундай. Кичинекей нерсеге маани бербесең, ал сенин напсиңди булгайт, адамды бузуп отуруп чоң нерсеге айланат, Кудай сактасын. Эң күчтүү адам ачууланганда же ушул кумары келгенде өзүнүн каалоосун контролдой алган адам, өзүн кармай алган адам. Кантип контролдойт? Бир бузукулукка же жамандык нерсеге напсис чакырганда, мейли сүйлөөдө болсун, көрүүдө болсун, угуудо болсун, басуудо, кармадо болсун, кандай кадам болбосун, ошол нерседе күнөө бар экенин билсе, адам өзүн контролдой алат. Же убакыттын өткөрүүдө болсун, эмне мен пайда алып атам буда? Акыретиме пайдабы? Жок деген дүйнөм үчүн пайдабы? Ошону карайт. Мына ушул дейт эң күчтүү адам. Значит, бул адам напсисин тарбиялап жүргөн адам. Кумарын, шахватын контролдоп жүргөн адам, ачуусун контролдоп жүргөн адам. Өзүңөр менен күрөшкүлө. Напсиңер менен күрөшкүлө. Анткени эң жакын душман өзүңдүн напсиң дейт. Көрдүңөрбү? Алыстан эмес, адамдын өзүнүн напси өз душман. Өткөн сабактарда айтканбыз, адам напси 3 түрлүү болот. Ошол көп адамдарда ушул напси жүрөт. Напсисин контролдобой, таштабай, жүгөндөй, тизгиндебей, карабай койгон адамдын напсиси эмне болуп калат? Аммара бису. Аммара бису деген жамандыкка гана буйруй турган напси болуп калат. Мына ушул адамдын түпкүр өзүнүн ичинде жүргөн душманы. Аны сезбейт, билбейт адам. Менин кебетем, менин турпатым, менин сапатым ушундай деп ойлойт. Жок, ал адам эмес. Кебетеси адам, бирок ичи жырткыч болуп калышы мүмкүн, Кудай сактасын. Ичи айбан болуп калышы мүмкүн. Мына ушуну күрөшүүдө, напси менен аракет кылууда сабыр кылган утат, чын болгондор кутулат, Аллах сабыр кылгандар менен деген канча деген аят хадистер бар. Ал себеби бул нерсе менен бир-эки күрөшүп коюу жетпейт. Буга сабыр керек. Аны адат болуп тарбиялаш керек. Жана балаңды, кызыңды билүү тарбиялаганда кандай эрезеге жеткенче этаптардан өтөт. Жаш, орто, анан переходный возраст, кандай мүнөз өзгөрөт, адат болуп, ошол 10 жылдап, 20 жылдап үйдөн көргөн, ата-энеден көргөн үлгү нерсе ошол адамга сиңет, анан тарбия болот. Анысы кандай нафс да ошондой. Бул жылдап, айлап кайдыгейликти каалоо менен күчөтпөгүлө. Нафсинин каалоосу менен таштап койсоңор, кайдыгейлигин күчөйт деген. Каалоону дагы, кумарды дагы, кайдыгейликти дагы азыктандырып жибербегиле деген сөз. Анткени кайдыгейлик көбөйсө, адамдын нафси бузулуп, шайтаны чоңойот, башкаруусу, көзөмөлдөөсү күчөйөт. Жалпысынан караганда ар бир адамдын алсыз жери бар. Мына ошол алсыз жерлеринен шайтан башкарат, кирет.
каякта кумар, каянда алыс, эмнени эңсеп жүрөт, эмнени көбүрөөк, мына ошондой жерден жин шайтандар келет. Ошону ишке ашырууга жардам бергендей түр көрсөтүшөт да жин шайтандар. Бирок ошол жактан адамдын алсыз жеринен кирип адамды азгырып кул кылып коет дейт. Аллах таалам сабыр кылууга буйруган, ошондуктан шайтан сабырга каршы иштейт. Жана ачууланып кеткени, эмоцияны башкарып кеткени, оозуна келген сөздөрдү сүйлөп жүргени, байкасаң көп бале адамдын ачуусунан келип чыгат. Көп бале сабырсыздыктан келип чыгат. Ойлонбой сүйлөгөн сөздөн келип чыгат, шашалактыктан чыгат. Себеби шайтан ушул куралды адамга колдонот. Ошонун артында көп өкүнүч бар, көп кайгы бар, көп ката бар. Канча деген өлүмдөр, канча деген ажырашуулар, канча деген бузук иштер ошо сабырсыздыктан. Токтоолук жок, шашып. Шайтан ушул нерсени байкайт, күтөт, бош жер издейт да анан сокку берет дейт. Мына ошондуктан ушул нерсени билгенден адам Куранда канча 70тен ашык жерде сабыр эскерилген. Адамды эң оңой учурларда кармашат дейт. Каалаганда жана ачууланганда. Каалаганы деген бул адамдын кумары, эмнени эңсеп, эмнени каалайт, кайсы жердин ушул алсыздыгы да. Ошол өзүңдүн каалагыңды башкара албай калсаң, мына ошол жерден шайтан соккурат. Бирөөнүкү ачуубу, ачуу жагынан колдонот. Шахватыңды башкара албайсың, анда ошол жерден келет. Бирөөнүкү тамагы, бирөө жыныстык мүчөсү. Мындан күчтүү тузак жок дейт шайтан үчүн. Мына ушул эки чоң нерсе шайтандын эң чоң куралдары. Эмнеке? Шахват, ачуулук, анан кумар каалоосу. Кээ бирөөнүн каалоосу башкарат, ачуусу алсыз болот. Андайда каалоо жолу менен киришет. Бир адамдарда ачуусун башкарыш кыйын, кээ бир адамдарда эмнени башкарыш кыйын, каалоосун. Баары бирдей боло бербейт да. Каалоосунан жактан алса аткан болсо, кумарынан ошол жактан келет. Ачуусун башкара албай жүргөн болсо, ошол жактан келет. Ошол жактан сөз сүйлөгөнү, кадамы, бардык бали ачуусунун артынан келип чыгат деген сөз. Кээ бирөөсү ачуусун башкарат, андан каалоо эмес, ачуусу колдонот. Ошону козгоп иш кылат деген сөз да. Ачууланганда өзүн кармай албаса, каалоодо таптакыр өзүн кармай албайт. Каалоо дегени бул кумарын айтып атат. Ошон үчүн экөөнү бөлүп иштешет дейт шайтан. Ачуусу менен каалоосу бири-бирине түртүшөт, ачуудан каалоого, каалоодон ачууга сүйлөшөт. Мына ушул менен адамды акырын азгырып жүрөт. Эң биринчи билесиздер, ушул каалоо дегени, кумар деген Адам алейхиссалам менен обене ушул жана даракты жеп, каалоосун башкара албай жерге түштү. Жана жер бетинде эң чоң зөөкүрлүк, эң чоң душмандык Адам алейхиссаламдын эки баласы Кабил менен Хабил, ачуусун башкара албай бир баласы. Кызганды, көрө албастык кылды, бирок ошол кызгануусу нафсиси оору болуп анан ачуулукка төрттү. Анан ачуусун башкара албай не кылды, өлтүрүп салды. Жер бетинде адамзаттын тарыхында эң эки чоң балеге кептеген ошол өз кумарын, каалоосун көзөмөлдөй албагандыктан Адам алейхиссалам жерге түштү, жана баласы ачуусун кармай албай бир тууганын өлтүрдү. Ушул эң чоң күнөөнүн башатындагы булактары, Кудай сактасын. Ачуу жүрөктөгү чок дейт. Ал эми каалоо бул күйгөн от дейт. Бул ачуу жүрөктөгү чок от, ал эми каалоо болсо ошол нерсени не кылат? Жандандырып, күчөтөт. Эми ушуну жеңүү жагы оттуу суу менен өчүрүшкөндөй эле адам зикир менен, дарат менен, намаз менен ошол ачууну да, каалоону да контролдо өчүрсө. Ошон үчүн ачууланган кезде намаз таштаба деп атат Ибн Кайым рахималлах. Тескерисинче наоборот намазга бар, даратка бар. Дарат ал заматта адам ачуусу кетет дейт. Кайдыңкы жана оттуу суу өчүргөндөй. Бул нерсе ачууну да, каалоону да отун басат. Нафсин да, каалоосун, кумарын басат дейт. Мына ушул ачуулуу адамдын жүрөгүнө салынган чок от, оттун бир чогу, бул адамдын денесине тээп чыгат. Колуна чыгат, жүзүнө чыгат, көзүнө чыгат, тилине чыгат. Керек болсо көзү кызарып, тамыры шишийт дейт, тамырлар. Адам үчүн ушул жактан бир жерден чыгаргысы келет ошону ачуу менен. Бирөөлөр Кудай сактасын, оозу менен чыгарат, бирөөлөр колу менен чыгарат. Ошондой тура адам өзүн контролдо албай калат. Мына ошондо даратка кайт дейт. Дарат адамды басат. Себеби отту суу менен кетиргенде эле дарат алуу дагы адамдын ачуусун кетирет. Отурсаң тур, турсаң ары басып кет, ары басып кетсең нары дарат ал, дарат алсаң нары намаз оку. Ошол жерде ачууланып турган жерде турбаш керек. Ким менен сүйлөшүп атып ачууланып кетсең, ана менен кайра сөздү улантпаш керек. Жанагы дарат намаз алек болуп, эшикке чыгып келсең, кайдымкыдей адам өзүнө келип калат. Душмандыктын, шайтандын чогу, ачуусу кетет. Аллах таалам адамдарга сабыр жана намаз менен жардам сурагыла деген. Шайтан ошол жолду тоскусу келет да. Көрдүңөрбү?
адам өзүн өзү контролдоп алат, алсыз. Жардам керек ал адам. Наоборот, басаңдатып, аны жана ой сабыр кыл, өзүңдү карма, кой, аяк жаман менен бүтөт деп жакындары соротот атпайбы деп кучактап нары. Мына ошондой чакырык адамга жардам керек болот. Ошол нерсени Алла Таала бизге осуят кылып атат. Не дейт? Силер сабырдуу менен, намаз менен жардам сурагыла дейт. Вастаину бис-собри вас-сола. Бирок шайтан ушул жолду намаз менен, даарат менен, сабырдуулук менен өзүнүн ачуусун басканды каалабайт. Ошол нерсени тоскузу келет. Сөз менен сага ачуу келгенде эмне текебеликти алып келет. Аны өзүңдүн каалоо үстөмдүгү менен айтор бирөөнү басынткызы келет. Ошол сендеги чыккан ачууну жамандыкка колдонгузу келет, Кудай сактасын. Шайтан адамга каршы эң күчтүү куралы ушу кайдыгерлик жана каалоонун артынан ээрчүү. Адамдын эң күчтүү куралы Аллах Тааланы эстөө. Шайтандын куралы болсо, биздин да куралдарыбыз бар. Ошол курал менен бизди жоготуп, кыйратып аткан болсо, биз дагы шайтанды кыйрата турган, алсыратып турган куралдарыбыз бар. Даарат, намаза, окуу, Аллах Тааланы эстөө. Ошончо ачууланган келгенде эмне деген? Суннада аузубиллахи минеш шайтанир ражим дешик. Кээ бирөө ушуну айт десең айтпайт, оозуна салбайт. Кайра ачуусуну жанагы ким менен ушуп атат, ошону уланткызы келет. Ким каалоосуна каршы чыгып жатса, ал шайтан үчүн кооптуу да. Каалоосуна деген кумарына. Андай адамга шайтан жолобойт, ага жолоо деп шайтан керек болсо болот. Себеби дегенде ал адам өзүн контролдогон адам да. Күнөөлөр кыскасы душманга берилген курал. Адам өзү шайтандын колуна курал болуп коет дейт. Ошол курал менен өзүн өзү урдурат. Күнөөлөр деген ачууланганда, өзүнүн шахватын кармалбай алганда, ушунун баары күнөө да. Күнөө ишке кирип кеткенде. Мына ошону шайтан курал катары колдонуп, кайра адамдын өзүнө иштейт. Чыныгы надандыктын чеги. Өзүңө өзүң зыян кылуу. Мындан өткөн акылсыздык жок дейт. Душман жеткире албаган зыянды адам өзүн өзү жеткирет. Надандык деген мына ушул. Надан адам өзү менен өзү урушат дейт. Болду. Себеби ошон үчүн шайтан бул напсиге катуу иштейт. Ошон үчүн кумарына катуу иштейт. Ошон үчүн адамдын ачуусуна бат иштейт. Себеби анын артынан көп балелер келерин билет. Кайра азгара отурбайт, болду. Ошол жактагы катыш деп койсо контроль жоголот, ажырашуу да болот, өлүмү да болот. Бүт күнөөдө 10-15 артынан келет ушунун артынан. Кудай сактасын. Автор таң калып атат. Эң таң калыштуусу адам өзүн өзү коргулгусу келет дейт. Ошол нерсеге умтулат дейт. Ошол эле убакта мен жакшы адаммын деп ойлойт дейт. Болбосо өзүнө эң чоң жакшылыктарды тосуп койгон. Жашоодо болгон адамдык касиетин сактай турган улуу нерселердин баардыгын өзүнөн кур калтырган. Жанагы кимдер булар? Ачуусун контролдобогон, өз кумарына ээрчиген адамдарды айтып атат. Анан ошондойдун үстүндө жүрсө деле мен жакшы адаммын деп коет. Адам өз напсысын сындырып, басынтып булгайт, бирок ошону тарбиялап жатам деп ойлойт. Чынында өзүн өзү зулум кылып жатат дейт. Бул күнөө менен, өзүнүн күнөө менен, напсинде каалаган нерсени аткаруу менен адам тарбиялап албайт деген сөз. Ошон үчүн мурун салафтар айткан, кээ бирөө өзүн басынтып жатып, мен өзүмдү сыйлап жатам деп ойлойт дейт. Мындай чыкканда сен күнөө менен күнөө кылып жүрүп, өзүңдү эч убакта кадырлуу кыла албайсың деген сөз. Ал сен өзүңдү басынтып атасың, өзүңдү коргулап атасың, напсиңе, жинге, шайтанга кул болуп атасың. Бул жол менен сен бийик боло албайсың, урмат сыйга ээ боло албайсың деген сөздү айтат. Өзүн кичирейтип жатып, мен чоңойтуп жатам деп ойлойт дейт. Өзүн жоготуп жатып, мен оңдоп жатам деп ойлойт дейт. Бул эң чоң надандык, адам душманы менен биригип, өзүн өзү чоң зыян кылышы. Мындай айткан шайтанга биригип алып, өзүн өзү таштап салышы. Напси деген чоң душман экен. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам дайыма сөзүн баштаганда, хутба кылат, адамдарга сөз кылып кайылганда не деген сөздү айткан билесиздерби? Өзүнүн адамдын напсинин жамандыгынан сакта деп дуа кылып сөздөп айткан. Омин шурури анфусина деп. О Аллахым, бизди напсибиздеги жамандыктардан сакта деп. Науду биллахи мин шурури анфусина ва мин сайяти амалина деп. Аллахым, сени менен сактанабыз напсилерибиздин жамандыгынан жана амалдарыбыздагы күнөөлөрдөн деген. Карасаңыз, ушул сүйлөмдө бир келген. Күнөө менен адамдын напси кирдейт. Напси кир дегенде напси жамандыкка буйройт. Адамдын напси жамандыкты гана каалап калат. Ошон үчүн берди дуада да эмне деди? Науду биллахи мин шурури анфусина. Аллахым, бизди напсилерибиздин жамандыгынан сакта. Жана амалдарыбыздын күнөөсүнөн сакта. Амалдарыбыз күнөөгө малым калуудан. Адам өзүнүн напсисиндеги жамандыктан сак болгон болсо, анда ал адам бул дүйнөдө көп балелерден саламатта калат. Аллах Таалам баарыбызга тауфик, ийгилик берсин.
өзүбүздөгү нафсибиздин жамандыгынан, күнөөлөрдөн сактасын, нафсибизди тазартсын. Нафс мутмаинна, жакшылыкты көрүп жанашкан, жакшылыкты көрүп жабышкан, жакшылыкты көрүп умтулган, күнөөнү көрүп ренжиген, күнөөнү көрүп алыстаган. Аллах таалам бизге иманыбызды жүрөгүбүзгө туруктуу кылып, чырайлуу кылып кооздосун. Жакшылыктарды көрүп умтулган, жамандыктарды көрүп өзү эле оолак болгон, жемелеген нафсин насип кылсын. Жакшылыкты көргөндө умтулбайсыңбы деп, жамандыкты көргөндө оолак болбойсуңбу деп, нафси тазарса жанагынтип өзү эле иренжийт. Ошон үчүн кээде адамдын нафси тунары берип, тазара берген сайын мындай жаман жакшыны айырмалап калат. Жүрөгү тартпай калат жамандыктарды көргөндө. Ошол кумары, каалоосу, эңсөөсү, ошол васвас, шайтан келип атса деле нафсине жакпайт. Алхамдулилла, бул жакшы нерсе. Жакшы нафси тазарып атат. Ал эми өзүнүн нафсин каала албай, жамандыктан башы чыга албай, оор жүргөн болсо, Кудай сактасын, ал адамдын нафси оор, аны тазартыш керек. Антпесе ошентип жүрүп өтүп кетет, Кудай сактасын. Балким жакшы иштер ага оор болот, жаман иштер ага жеңил болуп калат. Ва саллаллаху таала аля хайр халкихи ва аля алихи ва сахби ажмаин.